Медер Эсенкулович, жалпы пенсия алған жарандарыбыздың саны қанша? 648 мың. 648. Ошонун қанша проценті 5000 сомдың тегедегіде пенсия алады, қаншасы ең аз өлчөмдөгү, қанша проценті ең жогорку өлчөмдөгү пенсия алынат? Муралганыч, бул жерде 5000 сомдон жогорку пенсиялар 69 жоқ 59%, 61% 5000 сомдон өйдө жогорку пенсия алат. Если мен градациясы менен бөлүп берсем, 43% 5000 сомдон 10000 сомго чейин, 10000 сомдон 20 сомго чейин 2%, 20 сомдон өйдө 0,2%, анан 5000 сомго чейинки, то есть 4,5 миңден 5000 сомго чейинки 16%. Ошо жалпысы менен 61%-тын тегереги ушу 5000 сомдон жогору пенсия алат. Сіз төрага катары айтсаңызчы, ушул Кыргыз мамлекетини өзүнүн маңдай тери менен, эмгеги менен курган ата-энелерибиз 5000 сомго жашаганга сіз төрага катары туура деп эсептейсизби? Мен сиз менен толук кошулам. Эми бүгүнкү күндө чынын айтсак, пенсиянын өлчөмүн жыл сайын көбөйтүп атабыз, бирок ошол жеткиликтүү көбөйтө албай атабыз. Бул ошол бюджеттин тартыштыгына байланыштуу болуп атат. Анан ачык айтыш керек, бүгүнкү күндө 1,493,000 киши иштейт деп бүгүнкү күндө биздин статистика боюнча болуп атат. Бирок ошонун уюшулган секторда 604 миң пенсия киши болуп атат. Бизде 647. Негизи пенсияны татыктуу төлөш үчүн, татыктуу чектеш үчүн бир кишиге, бир пенсионерге 3 киши камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөш керек. Бүгүнкү күндө бизде болсо бул көрсөткүч 3 киши эмес, даже 0,8 киши болуп калып атат. Ошол себептен биз ошону татыктуу деңгээлге чыгара албай атабыз. Сиз билесиздер, пенсия курамындагы адамдар дары-дармекке көп акчаны кокоротуп коюшаттар. Значит, 7-8 жылдан бери жүргүзүлүп келе жаткан пенсиялык реформа такыр жүрбөптүр деген жыйынтыкка келсек болот экен да? Муралганыч, пенсиялык реформа жүрүп эле атат. Азыркы күндө мына 7-8 жылдан берки статистикага токтоло кетсек, акыркы 8 жыл ичинде пенсиянын 2000 сомго чейинки алган пенсионерлердин жалпы саны 41% болсо, бүгүнкү күндө 2000 сомго чейинки алган пенсиянын саны 2%га төмөндөдү. 2000 сомдон 4000 сомго чейинки алгандардын саны 52% болсо, бүгүнкү күнгө 29%га түштү. Ал эми ошону менен эле бирге 4000 сомдон 10000 сомго чейинки алган пенсионерлердин саны 6% болсо, 8 жыл мурун бүгүнкү күндө 66,6%га же болсо 10 эсеге өстү. Жыл сайын жашоо минимум деңгээлине биз кошуп келе отуруп, ушул чаралар колдонулуп атат. Бул жүрүп атат реформачы. Быйыл пенсияга канчадан коштуңуздар? Быйыл пенсияга базалык бөлүгүнө жана прожиточный минимумга жетпеген пенсионерлерге 100 сом коштук, базалык бөлүгүнө. Андан тышкары камсыздандыруу бөлүктөрүнө 240 сомдон кем эмес, же болбосо 0,7% коэффициент менен коштук да. Базалык бөлүгүнөн пенсионердин жашоо минимумунан жогору алган пенсионерлерге болсо камсыздандыруу бөлүгүнө гана кошулду, базалык бөлүгүнө кошулган жок. Индексация болгон жок да. Бул закон жана мыйзам күчүнө киргенден баштап 2 жылдан бери ушу индексация жүрүп атат. Ал жерде болсо 350 сомдон кем эмес кошулду. Сиз бут 100 сомдон коштук деп атасыз да, инфляциянын көлөмү канча? 103,2% деп инфляцияны берип атат. Бул статистика комитетинин бергени да. Канча? 3,2% өсүш. 6-7% болуп атпайбы инфляция? Кантип берип атат? Жок, бир жылдык орточо жылдыгы деп статистиканын берген данный да.
Ошо 100 сомуңуз кошкондо, значит, инфляция менен жок болуп кетет атпайбы? Жок, бул мыйзам боюнча пенсиянын базалык бөлүгү орточо эмгек айлыктан мурунку жылдын орточо эмгек айлыгынан 12%тан кем эмес деңгээлде кармалыш керек деп жазылганда, анан биз ошону ошол 12%тан кем эмес деңгээлге чыгарып атабыз. Ошон үчүн 100 сом кошулуп атат да. Негизи мындай эсеп менен 40 сомдун тегерегинде эле өсүш керек болчу, но бирок биз бюджеттин өзүнүн эмесин карап туруп, ошон үчүн жана жогорулатууга ошо 100 сом деп кошуп атабыз. Значит, социалдык фонддун жүргүзүп аткан реформасы мамлекетти курган ата-энелердин ак эмгегин актай албай жатасыңар дегенге макулсуз да, туурабы? Актаганга аракет кылып атабыз, бирок бюджетке жараша, каражатка жараша болуп атат да. Ошо макулсуз да, актай албай жатасыздар. Процент деп анабы сиз айттыңыз да, жылда банкка вложение кылчубуз деп айттыңыз. Ошол банктарда канча жылына канча сумманы банктарга коесуздар, и ошонун жылдын аягында канча процент доход алат элеңиздер? Быйылкы жылы мен жогоруда айттым, быйылкы жылы Мурат бир да сом банктарга размещение болгон жок. Былтыркы жылы банкка койдуңуздар, ошо банк канча процент сиздерге дивиденд берди ошол? Былтыркы жылы 50 миллион сом суммасында бир гана банкта кармалган, бир жылдык мөөнөт менен 7%дык өлчөм менен. Ошондо канча доход таптыңыздар? 50 миллиондун. Калькулятор менен эсептеп койсоң. Киреше аз эле болуп калды да, ошон үчүн банктарга салган жокпуз. Түшүп кетти пайызычы. Хорошо, мына государственный казначейский векселя ценный бумагага канча суммага сатып алдыңыздар и канча пайда табасыздар? Быйылкы жылга азыр мамлекеттик баалуу кагаздарда 16 миллиард 70 миллион сом мамлекеттик баалуу кагаздарда турат бүгүнкү күндө. 16 миллиард. 16 миллиард. 18 жылдын такталган бюджетине биз азыр алып келип атабыз. Ушул кирешелерден 1 миллиард 855 миллион сом киреше табабыз жылдын аягына чейин деп. Быйылкы жылга. Значит, бул государственный ценный бумага банкка караганда выгодный болуп атат да? Булар проценттик соотношение айтсаңызчы. Көп жылдык пайыздары, көп жылдык баалуу кагаздар пайыздары көп болгон үчүн бул выгодный болуп атат. Депозит болсо бир эле жылга болуп атат да, ошон үчүн депозиттердин пайызы аябай түшүп кетти да банктыкы. Сиз мына мыйзам жөнүндө жакшы түшүндүрмө бердиңиз да. Бул мыйзам кайсы жылы кабыл алынган? Мына бул наследственность жөнүндө. Мындан 3 жыл мурда экенбиз, 5-чи созывда кабыл алып бергенбиз болду. 2010 жылы топтомо фондун жок, наследственность кийин кирди да. 14-жылы кирди болду. 14-жылы. Сиз ушул мыйзамды айтып атканда айттыңыз да, вот пенсияга чыкпай каза болуп калса жарандарыбыз, келинчеги иштеп аткан болсо, ал пенсионный накопительный фонд келинчегине берилбейт деп айттыңыз, туурабы? Накопительный фонд топтомо фондунуку, ошол мураскорлорго толугу менен төлөнүп берилет. Бүгүнкү күндө 1900 мураскорго 22 миллион сом суммасын төлөп берди. Сөздү бурбаңыз. Вот пенсияга чыкпай күйөөсү каза болуп калды. Анын айлыгы жакшы айлык алды да, среднем 40 миң, 50 миң, 60 миң айлык алды. И ошол 59 жашка келгенде онун индивидуальный накопительный фондда определенный сумма пайда болду. Ал өзүнүн пенсиясыга чогулткан акчасы, туурабы? Бирок ошол эле учурда анын келинчеги мектепте мугалим болуп иштейт. Значит, бул акча өкмөткө өтүп кетип атабы? Балдарына төлөнүп берилет да. Паутери кормилица болуп. Жок, балдары уже 60ка чыкканда балдары да 30га чыгып калат да, 40ка чыгып калат да. Накопительный частын алат аялы толугу менен. Сиз башкача айттыңыз да, стенограмманы көтөргүлө. Жок, Мурат Ганиевич, мен тактап дагы бир мындай кичине бир 2 мүнөт убактыңыздарды көбүрөөк алып коеюн. Жана айткансыз пенсияда аялы болсо алат, иштеп аткан болсо албайт деген. Паутери кормилица, да, паутери кормилица бүгүнкү күндө мыйзам боюнча мен дагы бир жолу айтып коеюн, 3 түрү болуп атпайбы? По возрасту паутери кормилица, по инвалидности болуп. Анан 3 түрүнөн тең эле топтомо фондундагы акчасын каза болуп калган кишиникин толугу менен мураскорлору алат.
Андан тышкары пенсиясы боюнча паутери кормилица, если ошол кишинин пенсиясы көп болсо, аялыныкы аз болсо, например, бирок аялы ошол убакта пенсионер каза болгон убакта пенсионер статусуна ээ болуш керек. Ошонун пенсиясынын 50%-ын алат. Жок, иштеп аткан 59 жашта, анын аялы 55 жашта же 50 жашта болсо иштеп атат мектепте мугалим же врач болуп. Анда ал накопительный фонд эмне болот? Өкмөткө кетет. Жок, накопительныйды алат деп атпайдык. Жок, сиз баягы башкача айттыңыз да. Биз Жок, накопительныйда канча топтомо фондуна канча акчасы чогулган болсо, ошону толугу менен алат. Аялы пенсионер болсо алат дедиңиз, эгер иштеп аткан болсо анда албайт дедиңиз. Жок, бул жана пенсиясын айтып атабыз. Паутери кормилица пенсиясын. А топтомо фондундагы канча акчасы топтолгон болсо, аны толугу менен аялы алганга укугу бар. Канча сумма болсо, 1 миллион болсо, 1 миллион. Ошондо кимге бердиңиздер? Сиздерге азыр барбы ошол? Бүгүнкү күндө 1900 мураскорго каза болгондордун балдарына 22 миллион 22,5 миллион сом суммасында бүгүнкү күндө төлөнүп берилди. Бул 18 жашка жетелектерге төлөдүңүз. Возрастта не дейсиң? Топтомо фондунда канча акчасы бар болсо, ошонун баары төлөнүп берилди. 22,5 миллион сом суммасын төлөнүп берилди бүгүн. Жок. Эми туура болдубу? Эми туура жооп болду, туура жооп алдык. Накопительный ол башка фонд да, 2% эле төлөнөт. Жок, бая Сайдылан бергенине башкача суроо берди да, ошого мен кайра суроо бергенге туура келип атат да. Анда сиз ушул мыйзамды бизге комитет алгыла, биз полн карап чыгалычы ошол мыйзамды. Эгер сиз эки ача айтып салдыңыз да, эки ача айтып калганда бизде мындай ой пайда болду да, силер соцфонд, значит, биздин жарандарды пенсияга чыкпаганыга кызыктар экенсиңер деген бизде ой пайда болуп атат да. Түшүнүп атасыңарбы? Бул өзүңөрдүн, значит, элиңерге каршы мыйзамды 2014-жылы парламенттен өткөрүп ийипсиңерби? Биз ошону карап көрөлү. Бизге ошол мыйзамды толук бергиле, макулбу? Биз ошону карап көрөлү. Анан азыр дүйнөдө мындай тажрыйба бар да. Ушул соцфонд, бул биз действительно мына Руслан Айтбаевич жакшы айтты да. Бул Советтер Союзунун системасын эле силер реформа деп эле реформа жасабай эле келе жатасыңар да. Азыр көп мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде банк алганда силердин функцияңарды. Банкта чогулат да. Зато ага и процент кошулат. Ошол 60-ка чыкканга чейин ежемесячное отчисление жасайт соцфондко. Бирок ошол банкта ошол процентта кошулуп, уже 62 жашка келгенде анын уже акчасы дагы бир топ проценти менен көбөйүп калат да. Если силер реформа жасай албай жатсаңар, мына 7-8 жылдан бери биздин 648 миң аталарыбыз мамлекетти биз үчүн, келечек үчүн курган ата-энелерибиз 5 миң пенсияга алганга ушуга жашаш керек деген соцфонддун бизге кереги барбы? Балким банкка өткөрүп бересиңер ушул эмени. Банк чогултат, ошого процент начислет этет, 62 жашка келгенден кийин эле ушул эле система менен ежемесячный пенсия ала берет. Сиздин оюңузду айтыңызчы. Биз дагы канча жыл күтүшүбүз керек силердин реформаңарды? Дүйнөлүк практика боюнча деле ушундай солидарный пенсия болуш керек. Бүгүнкү поколение, эртеңки поколенияны багыш керек. Мен жана жогоруда айтып кеткендей эле, ошол төлөөчүлөрдүн саны көбөйсө, канчалык камсыздандыруу төгүмдөрү көп түшсө, ошончолук пенсияны жогорулатканга мүмкүнчүлүк болот. Дүйнөлүк практикада бүт бардык жерде деле ушул биздинкиндей эле система солидарная частьта, то есть бүгүнкү поколение эртеңкини багып атат. 5300 сомго значит, алы өлүп калбаш керек экен, бирок тирүү кыймылдап туруш керек экен. Ушундай да 5300 сомго анын дарысыга дагы мындан көп акча кетет. Бүгүнкү күндөгү каражаттын шарты ошол болуп атат да. Анда эмне кереги бар соцфонд? Жооп бериңизчи. Биз колдон келишинче ошол каражаттарды чогултуу, көбөйтүү максатында иштеп атабыз. Жана айтылгандай көп пенсионердин пенсиялык бүгүнкү күндө пенсиянын размеринде эле ошол көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Но бирок дагы бир жолу айтып коеюн, камсыздандыруу төгүмдөрү бир пенсионер достойный төлөш үчүн 3 киши камсыздандыруу төгүмдөрүн иштеш керек. То есть жумушчу орундар канчалык көбөйүп, элдер канчалык төлөй баштаса, ошончолук биз көбөйтүп беребиз. Бирок жумушчу орун жок болуп атпайбы? 648 миң кишиге 604 миң киши төлөп атат. Ошондо бир пенсионерди бир киши багып атпайбы? Сөздү башка жакка бурбаңыз. Биз 648
ming bizim pensionerlerden siz turmuş yolunu bir elestetip görüңүзчү. Erте менен saat 8'de zavod, fabrika, kolxoz, savxozda jumuşka çıkıp, keç saat 6'ga çeyin iştegen ata-enelerдің pensiyası bugün 5300 so'm. Siz oşonda aytып atасыз, ушуга жашаш керек буларды. Мурат Алганович, мен жашаш керек деген жокмун, бирок бүгүнкү күндөгү бюджеттин шарты ошого алып келип атат. Анда реформаны 6 жылдан бeri реформа жүргүзө албасаңар. Анда эмне кереги бар соцфонд? Мына урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндөгү соцфонддун акыбалы. Анан биз колдоо беришибиз керек булардын бюджетине. Рахмат.